Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 8 март калган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эл аралык ABA бокс ассоциациясынын президенти Кыргыз Республикасынын бокс боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусунун небересинин дарылануусуна $95,000 бөлөт. Эл аралык бокс ассоциациясы ABA-дин президенти Умар Кремлев Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бейшембек Сабатаровдун небересинин дарылануусуна керектүү сумманын көбүн бөлөт. Бул тууралуу Атамекендик бокс федерациясынан билдиришти. Умар Кремлев атайын Бишкекке учуп келип, Сабатаров менен жолугуп керектүү сумманы чогултуп албагандыгын билүү үчүн келген. Анын айтымында ал кыргызстандык чемпиондордун насаатчысынын көйгөйүн социалдык тармактардан билген. Анткени спортчулар кичинекей аминага акча чогултуу тууралуу постту активдүү бөлүшкөн. Ага лейкоз диагнозу коюлган. Машыктыруучу шакирттеринин жана жердештеринин колдоосу менен $25,000 чогултууга жетишкенин айтты. Бизге дагы $85-90,000 керек деген ал. Кремлев акча сизге жөнөтүлөт, боксчулардын үй бүлөсү да четте турбайт, неберебиздин дарылануусуна кеткен чыгымды өзүбүз төлөйбүз деп билдирген ABA-дин президенти. Кыргызстандын бокс федерациясынан билдиришкендей, Сабатаров Бейшен Абакировичке $95,000 небересинин дарылануусуна бөлүнөт. Айпери Медет кызы Туркиядан алтын утту. Кыргызстандык белгилүү балбан Айпери Медет кызы Туркиядагы эл аралык Ясардогу Бехпе Эмре турниринде алтын медаль утту. Балбанды сыйлоо аземинин учуру менен Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев бөлүшкөн. Анталиядагы мелдеш 7 марттан 11 мартка чейин өтөт. Ага грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшүнөн 30дан ашуу балбан жиберилген. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек. Кумтөр Голд компания учурда Грант Electronics Staff ЖЧКсы Кумтөргенинде тамак аш кызматтарын көрсөтпөйт. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Грант Electronics Staff жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилеринин кармалышына байланыштуу Кумтөр Голд компания жабык акционердик коому төмөнкүлөрдү билдирет. Грант Electronics Staff ЖЧКсы Кумтөр Голд компанияда тышкы башкаруу мезгилинде кызмат көрсөтүү менен алектенген жана 2022 жылдын майынан 2023 жылдын февралына чейин Кумтөрген жайын тамак аш менен камсыздап келген. Кумтөр Голд компаниянын башкармалыгынын чечими менен коомдук тамактануу кызматы өзүнө кайтарылган жана бул ишти толугу менен ишкананын өз кызматкерлери аркалоодо деп айтылат маалыматта. Муфтият быйылкы битир садаганын өлчөмүн бекитти. Муфтият быйылкы Рамазан айындагы берилчү битир садаганын көлөмү 50 сом деп бекитилгенин кабарлады. Ага ылайык 50 сом бул 1,6 килограмм буудайдын базардагы баасы. Муфтият буудайдан сырткары өз шартына карап ун, мейиз, арпа жана курманын тиешелүү өлчөмүнүн баасына тууралап битир садага берсе болорун белгиледи. Эскерте кетсек, быйыл орозо 11 мартта башталат, 10 апрелде орозо айт майрамдалат. Садыр Жапаров массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Өлкө башчы Садыр Жапаров 7 мартта өлкөнүн массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жабык форматта өткөн жолугушуу бир катар жетекчилердин демилгеси менен эң актуалдуу темаларды талкуулоо максатында уюштурулган. Иш-чарага телеканалдар, маалымат агенттиктери жана жаңылыктар порталдары сыяктуу медиалардын 40тан ашык өкүлү катышты. Барлашуу 2 сааттан ашык уланган. Анда коом жана медиа үчүн маанилүү маселелердин ар кандай аспектилери каралды деп айтылат маалыматта. Өлкө башчы мамлекеттик ачык айкын маалыматтык саясатты камсыз кылуу үчүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экендигин белгилеген. Акылбек Жапаров окуучуларга 4 тилди үйрөтүүгө басым жасашыбыз керек. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Билим берүү жана Илим министрлигинин коллегиясында билдирди. Анда Министрлер кабинетинин төрагасы кыргыз, орус, англис жана кытай тилдеринин маанилүүлүгүн белгиледи.
Кыргыз тили сөзсүз түрдө болушу керек. Орус тили бизге Европа цивилизациясына ачкан илим менен билимде ачылыштардын 92% англис тилинде болуп жатат. Экономикасы күчтүү Кытай кошунабыздын тилин, үрп-адат, каада салттарын билип алса, алар менен иштегенге бир топ жеңилдиктер болуп жатат, деди өкмөт башчы. Ал ушул күндө Кыргызстандын билим берүү системасы минималдуу талаптарга жооп бербей турганын, ошол себептен кыска убакыттын ичинде мектептердин окуу программаларын толук ыңгайлаштыруу боюнча план түзүүнү тапшырган. Бизге билим берүү тармагында кескин өзгөрүүлөр керек. Ар бир окуучунун потенциалын толук ачууга милдеттүүбүз. Мектеп жана мамлекеттин милдети ар бир окуучуга жол таап, ага ордун табуу үчүн бардык зарыл болгон ресурстарды берүү деген ал. Коллегиянын жыйынтыгында жогорку окуу жайларга жана илимий мекемелерге да бир катар тапшырмалар берилген. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса буюрса, Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет. 275 метр боюнча адахан кирип айтып калды, Курман ушундай. Могу жерде биздин ошо жерден өтүп аткан атуулдарыбызды кыйнап атыптыр, айрыкча кыз келиндерди. Токто, текшер, эмеңди чеч, көйнөгүңдү кана, сумкаңды кана, тимиле ушалаганга чейин, ошондойго чейин барып кыйнап атыптыр. Мен айттым, анда барып кел. Барып, ошо жерде эл менен сүйлөш, жергиликтүү эл менен. Биз тарап менен да, тиги тарап менен да сүйлөш. Кандай ыңгайлуу болсо, ошол маселени чечишке аракет кыл деди. Тапшырма бердиңиз. Бүттү, кетти, кийин келди, айтты, Курман ушундай эки тарап менен сүйлөшүп, мондой протокол түздүк. Ошол жерди убактылуу болду. Беспрепятственно өткөнгө шарт түзүлдү. Жарандарга тоскоолдуксуз. Эл разыбы? Разы. Тигилер макулбу? Макул. Каршы болгон жокпу? Жок. Макул бүттү, унутуп калганбыз аны. Бакиев белгилегендей, Мадумаров максатына жетүү үчүн тажиктер чек ара өтмөктөрүнөн кыздарыбызды чечиндирип, денесин кармалап кыйнап жатат. Биз жерди берип маселени чечпесек болбойт деп өлкө башчысын ишендирген. Орто Боз айылда мына 50 жылдан бери жашап атам. Тажиктер мына биздин келин кыздарды чечиндирди деп Мадумаров ошентип жүрөт. Жок, бул эч качан мындай бул чындыкка жатпайт. Мындайча болгон эмес, и болдурбайт эле кыргыздар ондойду. Бул жалган сөз. Биз мындайды көргөн эмеспиз эч качан. Келиндер чечиндирип, ондай кылды, мындай кылды дегенде. Эч кимге көрүнбөй, эч ким менен эч качан байланыш болбой, Мадумаров
тажиктарга протокол колду койгондон кетип калган. Ушул 2009-жылы апрель айы эле ушунда. Текшерүүлөрдү өтө эле апарты сүйлөгөндөр мага көрүп турган эшиктер мага жакпады да. Көрүп турган баары бир. Анан келип эле баягындай буя сөздөр менен сүйлөгөн сөздөр мага өтө эле жакпай калды. Асылы өзү бул андай вообще болгон эмес. Мадумаровдун биздин аялдарга койгон дооматы аялдарды чечинтип текшерчү экен дейт. Биздин эч бир кыз келиндерибизди чечинтип текшерген эмес. Биздин Кыргызстанда дагы мындай болгон эмес. Биз жакка келип Мадумаров биздин аял затыбыздын, кыз келиндерибиздин аброюна шек келтирип, бизди сатып, бизди коргоймун деп тескерисинен президентке сатып, биздин жерибизди сатып кетти. Биздин кийинки келечектеги жаш муундарыбыздын, балдарыбыздын келечегин ойлобостон туруп протоколго кол коюшту гана билген да. Чындыгында баткендиктерди чек арадан өткөрүү учурунда кыйноого алып, кыздарды чечиндирип, денесин кармалаган окуя болгон эмес. Экинчиси, дагы бир тарыхый документте колу бар. Мына азыр Айбала экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чек ара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чек ара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Жок. Ал боюнча мындай айтпайт. Эше Кыргызстан бүтүн партияда. Кыргызстан жерин ким бузуп атат? Бүтүндүгүн ким бузду? Мен 3 документти айттым. Мындай айныгыс далилдерден кийин Адахан Мадумаров канчактанбасын, аны тарых кечирбейт. Адахан Мадумаровдун калпын жергиликтүү тургундар кийин төгүнгө чыгарган. Мына ушундай амалкөйлүк менен Мадумаров тажиктерге жерди жең ичинен сатып жиберген. Жалал-Абадда ымыркайын таштандыгы ыргыткан келинге соттун чечими чыкты. Жалал-Абад шаардык соту жаңы төрөгөн ымыркайын Спутник кичи шаарчасындагы акыр чикир таштоочу жайга таштап кеткен келинге чечим чыгарганын Спутник агенттигине соттун маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, ТЭИ кылмыш жаза кодексинин жаңы төрөлгөн ымыркайды энеси өлтүрүүгө аракет кылган бир энеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот аны 1 жылга шарттуу көзөмөлгө алуу чечимин чыгарган. Эске салсак 2023-жылдын ноябрь айында Жалал-Абад шаарындагы Спутник кичи шаарчасында акыр чикир таштоочу жайдан жаңы төрөлгөн кыз табылган. Кийин кыздын 18 жаштагы энеси убактылуу жашаган батириндеги жуунуучу жайдын ичинен төрөп, кыздын кийимге ороп коркконунан таштандыгы ыргытканы маалым болгон. Энергетика министри эмнеге ГЭСтин агрегаты азыр токтотулганын түшүндүрдү. Кыргызстанда электр жарыгы аргасыздан өчүрүлүп жатат. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев Спутник Кыргызстан агенттигинде өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында энергетиктер токтогул ГЭСинде агрегаттардын бирин реконструкциялоодо мындан улам жарык айла жоктон өчүрүлүп жатат. Жалпысынан токтогул ГЭСинде кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон 4 агрегат бар. ГЭС 2021-жылдан бери реконструкцияланып келе жатат. 2 агрегат алмаштырдык, дагы 2 калды. План боюнча подрядчы уюм агрегатты 20 февралда алышы керек эле. Бирок суукка байланыштуу иш 5 мартка жылган деген министр. Ал агрегаттарды подрядчы компанияга бербесе 1 ноябрга чейин реконструкция иштери бүтпөй калмактыгын кошумчалаган. Эгер компания бул убакытка чейин агрегатты реконструкциялап бүтүрбөсө, аны биз ишке киргизе албайбыз, электр жарыгын аргасыздан өчүрүп жатабыз деген ал. Шайлоо жогорку кеңешинин депутаты болууну каалаган жарандардан арыз түшө баштады. Быйыл 28 апрелде өтө турган Кара Суу жана Баткен бир мандаттуу аймактары боюнча жогорку кеңештин депутаттыгын шайлоого катышууну каалаган 2 жарандан арыз түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, Кара Суу шайлоо аймагы боюнча Ганишер Бадалов жана Баткен шайлоо аймагы боюнча Алимберди Бегматов талапкерлигин көрсөттү. Бадалов жеке ишкер болсо, Бегматов Кыргызстандын чек ара коомунун жетекчиси. Депутаттык атсалышууну каалаган жарандар 26 мартка чейин талапкерлигин көрсөтө алат. Эскерте кетсек, буга чейин Кара Суу округунан депутат болуп шайланган Искендер Матраимов менен Баткен округунан депутат болгон Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырган. Ага байланыштуу президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 апрелге белгиленген. Тажикстанга күйүүчү майдын аткезчилик уланууда УКМК жооп берди. Баткен аркылуу Ходжентке өткөн оор жүк ташуучу унаалар күйүүчү майды Тажикстанга 3-чү өлкөлөрдөн ташып өтүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматта транспорт 2 өлкө биргеликте пайдаланган Ходжент Канибадам жолу менен баратканы белгиленет.
күйүүчү майлоочу заттардын транзити Тажикстанга 3 өлкөлөр аркылуу эл аралык жүк ташуу тутумунун алкагында жүргүзүлөт жана арасында Кыргызстанда каттоодон өткөн транспорт каражаттары менен ишке ашырылат, деди ал.